27 августка карата күндүн маанилүү жаңылыктары саламатсыздарбы? Ошто 15 жашар кыз 1 айдан ашык убакыт сексуалдык кулчулукта кармалган. Бул тууралуу акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага жабыркаган кыздын адвокаты Жахангир Сайфуллаев билдирген. Анын айтымында кызды кичинекей эле баш ийбестик үчүн жазалап, анын баарын видеого тартып турушкан. Видеодо кызды жылаңач чечинтип, сабап, коркутуп, кашын лезвие менен кырган, үрөй учурган кадрлар бар. Интимдик кызмат көрсөтүшү үчүн аны ар кайсы эркектерге сатышкан. Кыз көрбөгөн азапты көргөн. Азыр ал видеолор мессенджерлерде тарап жатат, деди адвокат. Акыйкатчы Жамиля Жаманбаева укук коргоо органдарын тез арада чара көрүүгө чакырды. Балдарды саткан адамдар мыйзам чегинде катуу жазага тартылышы зарыл. Үрөй учурган, бул кылмышка тиешеси бар бардык кишилер табылып, жазаланышы керек, деди акыйкатчы. Акыйкатчынын Оштогу ыйгарым укуктуу өкүлү кызга укуктук жардам берүү үчүн зарыл чараларды көрүп жатканы кабарланды. Акыйкатчы институтунун маалыматына ылайык, кыз узак реабилитацияга муктаж. Кыз өз өмүрү үчүн коркуп жатат. Анткени аны сабаган, коркуткан жана кордогон кишилердин баары азыр эркиндикте жүрөт деп билдиришти мекемеден. Академик Илгиз Айтматов көз жумду. Залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун иниси, техника илимдеринин доктору Илгиз Айтматов 93 жашында дүйнө салды. Бул тууралуу 27 августта анын кызы Жамиля Айтматова кабарлады. Илгиз Айтматовдо отен геомеханикасы боюнча адис болгон. Ал 1993 жылдары Улуттук илимдер академиясын жетектеген. Айтматов 260тан ашык илимий эмгектин 15 ойлоп табуунун автору. Ал тоолуу аймактарда чыңалуунун калдыгынын секирип түрүндө бошонуусу жөнүндө илимий ачылыш жасаган. Академик 2003 жылы 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. УКМКдан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткен наркы 1 миллиард 953 миллион сомдук 17 гектардан ашык жер мамлекетке кайтарылганын билдирди. Аталган жердин 16 гектардан ашууну завод, 1 гектардан ашыгы стратегиялык маанидеги объектилер экени айтылат. Ал жер 2004 жылы Кум Шагыл жеке ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан менчикке мыйзамсыз берилгени аныкталды. Бул өндүрүштүк комплекс жеке сапатка ээ шагыл майдаланган таш казуучу карьерди, ошондой эле алардын жасалган жогорку сапаттагы курулуш материалдар заводун камтыйт. 20 жыл бою бул стратегиялык объект жеке адамдарга олуттуу киреше алып келсе, мамлекет дээрлик эч нерсе алган эмес, дешти атайын кызматтан. УКМК кылмыш ишине тиешеси бар негизги шектүүгө эл аралык издөө жарыялап, башка адамдарды аныктоо иштерин жүргүзүүдө. Саясатташтырганды токтотсок, министр эгемендик күнүндөгү иш-чара тууралуу үн катты. Маданият министри Алтынбек Максутов 31 августта эгемендик күнүнө карата Ала Тоо аянтында өтчү концертке Орусиядан ырчылар өз демилгеси менен кире жатканын билдирди. Ал кайсы бир чоң иш-чара болуп жатканда аны саясатка айлантканды токтотсок деп элге кайрылды. Орусиялык ырчылар тобу өздөрү демилге көтөрүп, сиздердин эгемендүүлүк майрамыңыздар жана Кара Кыргыз автономиялык облусунун 100 жылдык мааракеси менен куттуктап коелу деп жатышса, жок келбегиле демек белек. Мааракеңер, майрамыңар менен куттуктап коелу дегенди мамлекетибиздин кадыр баркынын өсүшү катары кабыл алышыбыз керек, дейт элем. Мамлекетибиздин кадыры жок болсо кайсы ырчы келип белек катары ырдап берейин демегеле, деди министр. Максутов майрамдык иш-чараны көпчүлүк кубануу менен кабыл алып жатат деген пикирин айтып, азчылык көпчүлүккө баш ийиш керек деп белгиледи. Буга чейин министр эгемендик күнү өтө турган концерттин чыгымын демөөрчүлөр жабат деп билдирген. Ага орусиялык, швециялык, италиялык ырчылар чакырылганы айтылган. Көп өтпөй президенттин администрациясынан чет элдик ырчыларга эч кандай акча төлөнбөйт деп белгилешкен. Интернетте жалган маалымат тараткандарга 100 000 сом айып пул салуу сунушталууда. Маданият министрлиги ЖМКны интернетти жана социалдык түйүндөрдү колдонуу менен жалган маалымат таратуу үчүн жоопкерчилик киргизүүнү сунуштады. Тиешелүү токтом долбоору 27 августта коомдук талкууга коюлду. Мекеме укук бузуулар жөнүндөгү кодекстин 109 беренесине толуктоо киргизүүнү сунуштоодо. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, ЖМКны интернетти жана социалдык түйүндөрдү колдонуу менен жалган, адаштыруучу же жаңылыш маалыматтарды жарыялоо, таратуу үчүн жеке жактарга 100 000 сомдон, юридикалык жактарга 200 000 сомдон айып пул салынат. Маданият министрлигинин мыйзам долбоору коомдун кызыкчылыктарын жана жарандардын укуктары менен эркиндигин сактоо үчүн керек экендигин билдиришти. Мекеме мыйзамдын кабыл алынышы такталган маалыматтардын таралышына жана калктын интернеттен маалымат алууда сын ой жүгүртүү зарылдыгы жөнүндө маалымдуулугун арттырууга жардам берет деп эсептейт. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам иштеп жатат. Ага ылайык Маданият министрлиги жалган маалымат таратты деп эсептеген
каалаган сайтын соттун чечими жок эле бөгөттөй алат. Бул мыйзам менен бир катар басылмалардын, анын ичинде Клооптун да сайты бөгөттөлгөн. Алгачкы бөгөттөөлөрдөн кийин Медиаполис институтунун юристтери фейктер тууралуу мыйзам бийликтин аракеттерине көз салып, жарандарга өкмөттүн ишин жакшыраак түшүнүүгө жардам берген маалыматтарды ачыктаган ЖМКга каршы административдик ресурс экенин билдиришкен.